бир жигит бар экен. Ушундай жигиттер же жигит дей албайсың, же башка дей албайсың. Ушундай жигиттер азырда өтө көбөйүп кеткен. Ал сүйлөсө кыздар сыяктуу оозу назик экен, голосу. Чачы дагы узун экен. Бирок эркек экен. Аялдардын банясында иштейт экен. Аялдардын банясында иштеп көптөгөн ошол немелер менен аялдар менен чоо баняга түшүп аларды жуундуруп койот экен. Падышанын кыздары келгенде аларды дагы жуундуруп койот экен. Ошондой экен. Көп бул иштен чыгам деп тобо кылат экен, бирок ар дайым бузула берет экен тобосу. Кайра ушул ишти кылып кое берет экен. Баняга түшө берет экен. Күндөр өтөт экен, күндөрдөн бир күн падышанын кызы баняга түшөт. Аны жуундурат, чыгарат. Бирок падышанын кызынын өтө бир кымбат баалуу шакек, ушул сыяктуу нерсеси жоголот. Баняны тытып салышты аскерлер. Бирок табылган жок. Бардыгыңар кезек менен азыр бардыгыңар жылаңачтанасыңар, силер текшеребиз дейт. Бул ошондо ичинен чындап коркуу жана коркуу менен тобо кылуу сезими келет буга. Чындыгында Аллахка жалынып, Кудайым ушул жерден сактасаң, билемин буга чейин намкөрлүк кылдым, канча тобо кылып тобомду буздум, бирок ушунусунда чындап тобо кылам, Аллахым. Мени өзүң сакта. Ушул баледен аман чыгарсаң болду, мен бул ишке кайра кайтпаймын дейт. Валлахи кайтпайм эч качан. Бардык текшерүүчүлөр текшерип келип бул жигитке бир канча адам калганда бул жактан табылды шакек деген үн болду. Муну текшеришке кажет калган жок. Аллах сактады муну. Өлүмдөн, баш кетишинен, бүт элге шерменде болуштан сакталып калган жигит алхамдулилла деди. Падышанын кызы келди, жуундуруш керек деген сөз түштү. Бирок булага маани бербестен укмамыш болуп, банядан чыгып кетти. Көпчүлүктү алды, Аллах аны сактап калды. Чындыгында. Ошондой урматтуу мусулман. Ушуга дагы бир хикая бар. Муса пайгамбардын хикаясы. Муса алейхиссалам учурунда өтө бир кургакчылык болот экен. Жамыр Аллахтын берген мээрими. Бизде жамыр жауса жамыр көп жаап кетти, кар жауса кар жаап кетти деп налдый беребиз го. Бул нерсе берилип жаткан нерселерге шүгүр кылышыбыз керек. Чындыгында шүгүр кылышыбыз керек. Муса пайгамбар ушунчалык кургакчылык болот экен. Элдер келип пайгамбарга, сиз пайгамбарсыз, Аллахка жалыңыз, дуа кылыңыз дейт. Муса пайгамбар 70 миңден көп адам менен элчитип алып, чоң ээн талаага чыгып, Аллахка жалынып, жалбарып дуа кылышты баштайт. Аллахым өзүң беримдүүсүн. Биз үчүн бербесең, жаш нарилселер үчүн жамыр бер. Эгер биз үчүн бербесең, бербей эле кой, бирок жаныбарлар үчүн бер. Алардын эч кимге зыяны жок. Жерде өсүп жаткан чөптөр үчүн жамыр бер деп Аллахка дуа кылат. Аллах Таала Муса пайгамбарга мен кантип жамыр беремин? Сиздин коомуңузда чогулуп турган элдин ичинде 40 жылдан бери мага күнөө кылып жаткан адам бар. Мен кантип жамыр беремин дейт. Бани Исраил элинде болгон окуяда бул. Муса пайгамбар ал адамды кантип чыгарам, кантип билемин дейт. Аллах Таала сиз айтыңыз, биз жеткизебиз дейт. Муса пайгамбар кайкырып, о адамдар, арабызда 40 жылдан бери күнөө кылган адам бар, чыгып кетсин ошол. Чыгып кетсе, Аллах жамыр берет. Баягы Муса пайгамбар кайкырганда оозун өзгөтүп ким деп баягы адам өзүн билет. Алдыны карайт, аркасын карайт, оңду карайт, солду карайт, эч ким чыкпайт. Баягы адам өзүн билип турат. Ичинен чындап Аллахка дуа кылат. Аллахым, мени шерменде кылба. Чындап тобо кылдым сен үчүн. Аллахым, ант берем, буна кийин бул күнөө ишимди токтотом, кылбаймын. 40 жылдан күнөө кылган менмин ошол. Бирок Аллахым, мени шерменде кылба дейт.
Çındığında urmatı Mustafa Biltoğan'ım. Çın yürekten tövbe kıldı. Şermende kılba dedi. Bir ustaz barlığı, Allah'ım şermendeçilikten sakta. Şermende boldan sakta deyiverip, dua kılaverip, çındığında şermende bolbay ketdi da. Kayra jamur jaştı başlaydı. Musa Peygamber düşünbey kıladı. Elden arasından hiç kim çıkan yok o ya Rabbul Alamin. Adamlar arasından hiç kim çıkan yok, jamur jağdı. 40 yıldan beri günü kılgan adamның kesepetinden sizlerge jamur berbey jattım ele. Hem oşonun sebebinden sizlerge jamur berdim deydi ekende. Kana oşol pendegini көрсөтчү deydi. 40 yıl günü kılganda аны şermende kılıp көрсөткөн emesmin, emi tövbe kılganda sağa көрсөтөмү deydi eken Allah Taala. Çındığında Allah merimdi, çındığında Allah rahimdi, çındığında Allah bereşen, çındığında Allah aykol, çındığında Allah akıllı, çındığında bardık makta Allah'a, çındığında Allah Er-Rahman, Er-Rahim, El-Malik, El-Kudus, El-Selam, El-Mu'min, El-Muhaymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mutekebir, El-Khalik, El-Batin, El-Rafi, Ya Şefi, Ya Şefi. Çındığında Allah barca kudretli zat. 40 yıldan beri günü kılgan uçurda anı ayıbın aşıp, aşkere kılıp şermende kılgan emesmin, emi tövbe kılgandan keyin sana açayım mı deydi. Karаңыз Allah'ın kudreti, karаңыз Allah'ın verimi. Yer uşağında 7 milyar 8 milyar adam var. Kançalağın günü işler buladı. Allah azap berбей жатат bizge. Bol degen buyruğu bolat ele, biroq azap berбей жатат. Demek sabırlılıkta Allah'tan ülgü alışımız gerek.